Рахмат. Урматтуу мырзалар, ошондо деген жазык сот өндүрүшүндөгү катышуучулардын укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамдын 17-беренесин ачыңыздарчы. Орусчасы анан кыргызчасында редакция эки башкада. Реалдуу угроза деген эмне, мындай аныктап бересиздерби? Орусчасында реалдуу угроза, кыргызчасында аныкталган маалымат дейт да. Ошо котормосто кызык экен да. Ошо корголуучу адамдарга мамлекет тарабынан коргоо берүүдөн мурда биз деген ошол реалдуу угроза эмне экенин аныктап бериш керек экен да. Андан тергөөчү отуруп чечет экен да. Буга канча убакыт кетет? Реалдуу угроза деген эмне? Урматтуу Элюбек Жогорбековна, бул эгерде жаранга кандайдыр арыз менен кайрылат бизге, кандайдыр бир угроза болсо, коркунуч жаралса. Жок, түшүндүм. Сиз кантип аныктайсыз реалдуу угроза деген сөздү? Реалдуу угрозаны ошол ал созуштун кереги жок, ошол эле убакта деген анын жүйөлөрүн айтканда эле. Жок, сиздин мыйзамыңыздарда в течение 24 часов в случае реальной угрозы, и следователь интерпретирует так, как им удобно, оказывается. В течение, бир сааттын ичинде деле болсо, 24 сааттын ичинде. Но обычно затягивается. Я просто мындайда меске бир мындай өзүмдүн элге түшүнүктүү бир демени логиканы айтып берейинчи да. Эмнеге кылмыш иши өсүүдө? Жоопкерчиликке тартылбайт кылмышкерлер. Эмнеге тартылбайт? Анткени жарашуу статьясы бар, туурабы? Жарашуу статьясына эмнеге барышат? Анткени угрозалар болот. Угрозалар мамлекет тарабынан корголбойбуз деп эмнеге жабыркагандар мамлекетке ишенбейт? Анткени мамлекет тарабынан ишке жеткенде, сотко жеткенге чейин эле следователь тарабынан деген реальная угроза, вы мне подтвердите, что вам угрожает дейт экен да? А если он мимо проходил, сказал, мени камасаң, мен сени үй бүлөңдү атып кетем десе, любой атайын реакция болот. Жанакы милиционерлер, зордуктаган милиционерлердин атасы эмне деди эле? Коркутту, мен чыгам өлтүрөм деди деп. Корккон үчүн ошо мамлекет мени коргобойт деп, они назад дали. Туурабы? Туура. Ошол мыйзамда реалдуу угроза деген өзгөртүш керек. Аныкталган, подтвержденный угроза. Они что, преступник мимо проходит, он будет с аудиотелефоном стоять записывать, на видео записывать, он мне угрожает деп. А если не подтвердит? 90% не доходит до суда. Не мне вас учить уму-разум, мен түшүнүп атам. 10 секунд. Бардыңардын эле кыз балдарыңар бар. Технически ушуга келип такалып калатабыз. Реалдуу угроза. Что это такое? Следователь как хочет интерпретирует, поэтому насилует и токтобойт. Аныктамасын карасаңыз ошондо. Жооп бериңиздер. Урматтуу Элюбек Жогорбековна, бизге арыз менен өмүрүмө, мүлкүмө, ден соолугума коркунуч жаралууда деген убакта отказ болбойт. Аны деген биздин эле сразу ыкчам кызматкерлер деген коргоо алат дагы, постановление чыгарып бергенден официальный өзүнүн жолдору бар, ошол жолдордун негизинде коргоо алынат деген. Үчүнчү микрофон процедурный. Мухаммедович, рахмат. Мен бир гана маселе менен жана унутуп калдырмын. Санарып министрлиги биздин чектөөгө, телефонго чектөө киргизсе болобу? Мен мындай оюмду айтып кетейин, 16 жашка чейин жана чектөө киргизип койгонго болобу балдарга? Facebook, жанагы YouTube дегендерди алып салып, андан өйдөкүсүнө берсек болобу? Азырынча жок. Эми ата-эненин суранычы менен ошону кылсак болобу? Жок. Рахмат. Рахмат. 5-ші микрофон процедурный. Урматтуу укук коргоо органдары, бизде деген жанакы мен айткан реалдуу угрозаны эмнеге сурап атам? Анткенде мамлекет тарабынан кандай коргоо иш-чаралары жүргүзүп бере алынат десе, эл билбейт экен. Пострадавший не знает, как государство может защитить. А государство у нас прописано в законе. Поменять место жительства, поменять документы, обеспечить всем необходимым, вплоть до пластических операций прописано. Ни одна потерпевшая от изнасилования жертва об этом не знает. Почему? Потому что у нас в нашем уголовно-процессуальном кодексе, в наших всех законодательствах уголовных прописано только в пользу правоохранительных органов, только в пользу силовиков и не в пострадавших. Пожалуйста, сделайте анализ того же самого гуманизированного законодательства и посмотрите. Мы сделали. Я действительно впервые с этим столкнулась, и я была в шоке. Насколько государство защищает на стороне преступников, чиновников, тех, кто в погонах, но не на стороне изнасилованных и детей, и женщин. Потому что вы смотрите со стороны тех, кто карает, карательный взгляд идет. Та жертва изнасилования, мало того, что и проходит через это проходить, она даже не знает, что государство ее может защитить.
документы обеспечить, дом поменять, 24 часа охрана ей и ее близким, билбейт эл. Ошондойду маалыматты укук органдары таратпайт. Эмнеге аны чыгарбайсыздар? Телевизор, интернет азыр заман, ошондой болуп атат. Чыгарбайсыздарбы? Эл билбейт экен. Мына мен сураган, те, кто домогаются, которых женщины, дети, девочки, вот мы целые исследования проводили, они не знают, что государство их может защитить. Вот когда милиционеру угрожали, что отец сказал? Я боюсь, говорит, они сказали, өлтүрүп салам деди. Мен чыгам, камалсам да чыгам, мен сени өлтүрөм деди деп. Силовиктерге каршы бир да адам чыкпайт, бир да мен аял кишимин, мисал, мен да эки ойлоном. Анткени коркушат. Укук органдары мыйзамдарды өзүңөргө удобный кылып жазып атасыңар. Өздөрүңөрдү ойлойсуңар, эртең менин балам түшүп калат деп. А бирок кыздарды ойлобойт. Только мында резонансный случай болуп, мына азыр 10 секунд. Кудай сактасын деп атасыңар. Кудай сактасын деп бурулайды айттыңар. Канча кыздарды айттыңар, болуп жатат. Эртеңки күнү кто из вас с работы уйдет? Никто. И завтра будет убийство.